Ден соолугунун айынан эже кандайдыр бир себептерден улам карылар үйүнө келип калып, мамлекеттин камкордугунда жашап жаткан карылардан кабар алууну мектеп окуучулары да эске алышты. Базар Коргон районундагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы лицей жатак мектебинин окуучулары да жаңы жылдын шарапатында аталган жайга барып, жакшы сөздөрүн арнап, көңүлү жарды болгон карыларды, майыптарды кубанычка бөлөштү. Сузак районундагы Октябрь айылында жайгашкан карылар жана майыптар үйүнө айрыкча майрамдада адамдардын агымы көбөйөт. Бул окуучулардын тобу келгенге чейин да бир катар мекеме уюм ишканалардан келишип, бул жердеги карыларга, ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга билектерин берип кетишкен экен. Мекеменин нөмөтчү медайымдын айтымында, канчалык адамдар көп келсе, мундагылар ошончолук кубанышат. Издемдөгөн карылар үйүнө ушул Базар Коргон районунан жаш балдар, окуучулар келип, карыларыбызга, инвалидтерибизге концерт берип отурушат, аз да болсо азыраак подаркаларын берип отурушат. Ушулардын көңүлдөрүн көтөрүп, аз да болсо жаңы жылдары менен куттуктап атышкандарына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, ушуларга окууларына ийгилик каалайбыз. Ал эми бул топтошкон окуучулар атайын жол артып Базар Коргондон келишти. Алар ата-энелери жол акы же күнүмдүк тамак үчүн берген тыйындан үнөмдөшүп, термелеп каражат жыйнашып, кышкыга жылуу байпак, жүз артчы, самын сыяктуу майда барат белектер менен катар таттууларды торт алып келишкен. Ошол ала келгендерин тапшырып жатышып, бул жердегилер менен таанышууга, баарлашууга үлгүрүштү. Анан ыр белекте тартуулашты. Белгилей кетели, бул окуучулар эр айым аялдар коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып келе жаткан салттык жана заманбап усулдарды айкалыштырып колдонуу аркылуу Кыргызстандын түштүгүндө элдердин достугун жана ынтымагын бекемдөө долбоорунун алкагында уюштурулган англис тили ириминин мүчөлөрү. Окуучулардын демилгеси менен ушул жерге келүүнү чечтик. Анан булар аз да болсо сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, ырларды, белектерди ала келишти. Ошолорду кабыл алып коюңуздар. Жараткан чачкан кут болсун, барыбызга тең жетсин. Бүгүн биз каралар үйүнө келдик. Эр айым аялдар коомдук бирикмеси англис тилине катышуучулары өзүбүздүн концерттик программабызды даярдап, бүгүн биз караларыбыздын жок дегенде кичине маанайларын көтөрүп, аларга майрамдык шаттык тартуулайбыз деп өз белектерибиз менен келдик. Окуучуларды өз балдарындай же неберелериндей кабыл алышкан мындагылар балдар менен кошо ырдап, кол чаап ыраазы болуп жатышты. Рас, аталган иримде англис тилин үйрөнүп жатышкан соң, балдар ушул тилде ырдап жана бийлеп жатышканы ого бетер кубантты. Жупуну бирок баалуу белектери менен кошо жагымдуу маанай тартылган ыр бийледи аткарып жаткан окуучуларга алкоо сөздөрүн да айтып, ак баталарын беришти. Өзүңөрдүн ата-энеңерди көрүп, бизге келгениңерге биз азыр башыбыз асманга жетип сүйүнөбүз. Өмүрүңөр узак, өрүшүңөр жайык, келечегиңер кең болсун кызым. Алтын так берсин Алла Таала, айдай бак берсин. Дипломду алып, ата-энеңерге алып барып, мына эмгегиңерди мынандай менен баалайбыз деп туруп атаңарды, апаңарды кучактап өпкүлөп алам. Өмүрүңөр узак, өрүшүңөр жайык, келечегиңер кең болсун. Не тилесеңер, Алла Таала тилегиңерди кабыл кылсын. Эске салсак, карылар жана майыптарды асырап жаткан бул жайда ушуда 100 адам бар. Гүлжина Мындоева, Маматкадыр Маматалиев, Сузак району.